Урматтуу көрөрмандар, мына мен жанымда турган ер жигит Кыргыздын азыркы учурда алдыңкы көкбөрүчүлөрдүн бири, ынтымак командасынын чабуулчусу Нуржан Мелисбек уулу. Нуке, кандайсың? Жакшы буюрса бар. Ден иштери жакшыбы? Жакшы буюрса. Бүгүнкү беттеште жакшы өзүңдүн дагы кереметтүү оюндарыңды жалпы элиңе жана көрөрмандарыңа тартууладың окшойт. Кандай болду беттеш? Бул биздин эле Талас областынын Бакубат Талас деген командасы менен ойнодук. Өткөндө Норус турниринде да ойногонбуз, биринчи эле оюнда. Ошо улуу жеңиш күнүнө арналган 9-майда да биринчи эле оюнда ошо Бакубат Таласка туш келдик. Эми берде бул спорт экен. Чыныгы күчтүүлүктү көрсөтүш керек экен. Күчтүү экенбиз уттук. Аларга да ийгилик каалап кетмекчимин эртеңки оюндарына. Бул спорт болгондуктан бирөө жеңилет, бирөө жеңет. Ошондуктан аларга ар дайым ийгилик каалайм. Бир областтын эки командасы беттештиңер да. Бирок мындай башында кат оюн жүргүздүңөр, Эми бул командалык оюн болгондуктан, учакка келгендиктен алар дагы утабыз деп келди, биз дагы утабыз деп келдик. Эми бул любой эле спортто болот. Жеңишти талашып ойнойсуң. Ошондуктан алар да аракет кылды, ушунча келгендиктен биз да аракет кылдык. Жеңиш биз тарапта экен. Мындай сүйлөшүү болгон жок туурабы? Ынтымак утсун, жолбосо Бакубат утсун дегендейчи. Берип коебуз, жолбосо коомчулукка оюн көргөзөбүз дегендей. Эки команда тең высший лигада ойногондуктан анда эч качан болгон жок. Чыныгы күчтүүлүктү көрсөттү, алар да биз да көрсөттүк. Аларга ийгилик каалаймын. Биз утуп кеттик да. Эртең алар ойнойт. Мисалы, чыныгы беттеш болду. Берип коюш жолбосо сыйлаш болгон жок. Жок, болгон жок. Атандаш, чыныгы атандаштар менен беттештиңер. Чыныгы атандаштык жана чыныгы беттеш болду. Өзүң чапкан аргымагың туурасында айтып өтсөң. Аябай көнүшүп сиңишип калдыңар окшойт, бири-бириңерге. Мен бул окка чейин ар кандай аттарды чаап жүрөм. Бир атка бекилгеним жок. Норус турниринде кара кушты чаптым. Дагы деле кара куш деп атам. Улакчы болгондуктан, мен ойлойм, улакчы болгондуктан ат тандабай алдыга келген атты минип ойноп туруш керек деп. Анда мындайбы, тиги ат менен ошол ер жигит улакчы экөө бири-бирине дал келгенде бир кереметтүү оюн болобу, же болбосо мисалы сен айтып атпайсың, мен бардык эле атты чабарам депчи, же болбосо улакчыдан бул көз карандыбы? Кандай деп ойлойсуң сен? Улакчыдан көз каранды деп ойлойм. Ар бир атты өзүңө үйрөтүп алуу, лайыктап алуу, кандайдыр мингенде эле билинет да атчы. Ошондой деп ойлойм да. Тил табышып, Тил табышып. Мен ушу 4 жылдан бери ойноп жүрөм, бирок 4 жылдан бери бир ат чапканым жок. 4 жылдан бери жок дегенде бир 6 ат, 7 ат чаптым. Ар оюнда ар кандай ат чабып атам. Бирок жакшы оюндар көргөзүп. 4 жылдан бери ошол сен үчүн мындай көңүлүңө жаккан бир ат болсо керек да. Кайсыл ат? 4 жылдан бери мен көңүлүмө жаккан ушу Тарнада мен кара куш. Ошол го. Көңүлүмө толуп. Азыр дагы ошол эки ат аябай жакат. Ошо менен бага чапканда өзүң дагы бир кумардан чыксаң керек да. Экөө тең билбейм, башка улакчылар чапса деле, мисалы Анарбек уулу Сейитбек экөөбүз бул эки атты. Ал кара куш деп калса мен Тарнадан, ал Тарнада деп калса мен кара кушту экөөбүз чаба беребиз. Экөөбүз тең. Экөөбүздүн позициябыз бир болгондуктан билбейм, бирок экөөбүз Айырмачылыгы жок. Айырмачылыгы жок деп. Нуке, айтсаң, анан мисалы бизди көрүп жаткан көп жаштар бар, улакчы болом деген ийнелерибиз бар дегендейчи. Анан бул Көкбөрү деген Кыргыздын кан жанында бул илгертеден бери жашап келе жаткан улуттук оюнубуз да. Анан көптөр мисалы баягы силердей болуп улакчы болгусу келет да. Анан сендей болуп улак чабыштын бул өзүнүн бир идеологиясы, же болбосо тактикасы, же болбосо бир машыгуунун артынанбы, же болбосо бул каныңданбы, жаныңданбы, бул кандай нерсе бул? Эң кесине эле улак алып анан кийин тайгазанга таштап коюш, бул сырттан караш өтө оңой да. Бирок көп нерсени талап кылат.
негизи бул баягы Кыргыздын канына сиңген оюн бул. Кыргыздын каада салттуу оюну. Муну эми баягы ойнойм деген бала, эр азамат аракет кылыш керек. Мээнет керек, баардык эле спортко же баардык эле алдыдагы ишке мээнет кылсаң жетесиң да. Байкелериме ээрчип, инилерди ээрчитип улак чабып жүргөн. Да. Ошонун аракетинен жана ошонун кандай десем, ошонун тегиңде бар турабы? Агаларың улак чапкан, аркасынан болду. кан аркылуу өткөн. Ошонун аркасынан деп ойлойм. Ошо айылдагы байкелеримен көп нерсени ошолордон үйрөндүм. Канча жашыңда улак чаптың? Ошону айтчы. Мен 2015-тен баштап өзүм аябай аракет кылып ойноп баштадым. 2015-тен. 2014 бир аз ойночумун, бирок 2015-тен аябай аракет кылдым. Ушу шаарда ойногон байкелерди көрүп, ушуларды улакчы болом деген ойдо аябай жакшы ойноп баштадым ошондо. 2016-тан баштап ушу НТМ командасына коштум. 4 жыл болду чапкан. Өзүм ойлогон ой максатыма жетип келатам. Кыялдарыңа. Кудайга шүгүр эми азыр мындан өйдө деле болом деген аракет бар, бирок азыр кудайга шүгүр. Мен мындай баамга карагандачы, тиги мен былтыркы көчмөндөр оюну болду го. Ошол көчмөндөр оюнунда ошол көл жээгинде, ошол жерде багы машыгууларды өткөрдүңөр да, ошонун бир тажрыйбасы сага аябай тийди окшойт деп ойлоп койдум. Кандай дейсиң ага? Машыгуу. Эми спортто, сбордо жүрүүнү. Машыгуунун аркасында баардык нерсе болот. Биз машыктык, кандайдыр бир улак көтөргөндө кол каршы баш үчүн же ойной берип дыхание жабылып калбаш үчүн машыктык. Анын таасири аябай чоң. Азыр дагы ар бир оюндун алдында, ар бир турнирдин алдында биз 1 ай, 2 айлап машыгабыз. Ошонун үзүрүн көрүп атабыз да. Мен ойлойм, оюн учурунда убагында, ошо оюн башталган убакта эле ойносоң эч качан жеңиш да болбойт. Ийгилик да жарата албайбыз да. Анан жанагы бизди көрүп жаткан жаштарга сендей улакчы болом дегендер эмне кылыш керек, ошол туурасында айтсаң, жок калды. Мен ал инилерге айтып өтмөкчүмүн. Чын ушу Кыргызстандын мыкты улакчыларына ойнойм деген инилер болсо, баардыгы аракет кылыш керек, көп улак ойнош керек. Мындай эле чуркап же мындай физический тренировка эмес, бул улактын тренировкасы улак да. Көп ат минип жана көп улак ойносо, ошондон өсөт да. Болом деген бала болот, ошо улак ойноп атып, болбой турган бала бир аз ойноп чыдап калат да. Ошондуктан ар дайым аракет кылыш керек, аракет болот. Мына жанатан бери сени тема кылып ошонун негизинде сөз кылып атабыз да. Анан мисалы мен айтып атпаймынбы, ошо айрым жаштар ошо сендей улакчы болсо деп кыялданат да туурабы. Сөзсүз түрдө багы Кудайдын кудурети менен баардык нерсе болот да. Сөзсүз түрдө максат кылыш керек, кыялданыш керек дегендейчи. Анан сен деле бала кезинде бир улакчыны көрүп кыялдансаң керек да. Ушундай болду эле балалыкта. 2015-жылга чейин вообще ушу шаардагы оюнду көрбөптүрмүн. Кочой. Шаардын деңгээлиндеги оюнду аш көргөн эмесмин. Телевизордон да көргөн эмесмин. Телевизордон да көргөн эмесмин ошону. Эмне кылып жүрсүң? Мен эми айылдагы эле улактын уровенинде жүрчүмүн. 2015-жыл канча жашта элең сен? 2015-те 20 чайнап болгонмун. Эч бир мындай улакчыны көрүп аракеттенбейчиң, туурабы? Аракеттенген эмес. Ушу шаарда мен бир аракет көргөнүм ошол убакта айылда кичинекей айылдын деңгээлинде убакта ойноп жүргөн Картбек Эшиев дейт. Жаш таанычумун. Биздин айылдаш байкелерибиз. Бир тойдо же бир турнирде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп ойноп жүрдү да ошол. Бирок эми ушунчалык мыкты улакчы болом деп ойлогон эмесмин. Бирок 2015-жылы мен Бакай ата менен келгенмин. Президенттик кубогуна Бишкекке. Ошондо президенттик кубогун Талас командасы ушу утканда. Ошондо көрүп, Марлис Койгелдиев, Анарбек уулу Сейитбек, Рустам Тыналиев бар болчу. Ушу байкелерди көрүп аябай сыймыктангам да. Кудай буюрса ушу командаларга ойнойм деген жакшы ниет коюп кеткем 2015-жылы. 2015-жылы бизде кышкы чемпионат болот. Күзү менен жакшы даярдандым, улак чабып.
кышкы айыл өкмөт, кышкы райондук шенелерде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, ушу ынтымак командага кошулуп калдым 2016 Ойлогон ой максаттар эрте деле кечтир 1 жылдын ичинде орундалды. Ооба. Жакшы ошондо 2015 жакшы ниет коюп кеткем. Ушул командалар менен ойнойм. Кудайга шүгүр ушу тилегим кабыл болуп, жакшы ийгиликтер менен атам азыр. Маладис, ийгилик, өнөрүң өркүндөй болсун, Кыргыздын көк бөрүсүн дүйнөгө тааныта бергиле. Кыргыз дегенде көк бөрү сөзсүз түрдө Чыңгыз Айтматов атабызды, Манас атабызды эскерген болсун. Андан тышкарыда нүке мынакей Кудай буйруса Аллахтын ыйык Рамазан айы кирип келатат. Андан тышкарыда 9 май улуу атамекендик согуштун жеңиши болуп жыл сайын 9 майда белгиленет. Жалпы көрөрмандарыбызга, Аллахыбызга, элибизге, жырчылыгыбызга бир ыраазычылыгын айта кетсең. Ушу алдыда келаткан Рамазан айы баарыбызга жакшы күндөрдөн болсун. Ар бир кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушу анан дагы ушу улуу жеңиш күн майрамыңыздар менен келаткан. Баарыңыздарда үйүңүздө тынччылык, аманчылык, жерибизде тынччылык болсун. Ошого чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, 9 май бул биздин азыр Нуржан экөөбүздүн ушул жерде баарлашып, сүйлөшүп отуруп жаткан жыргалчылык, тынччылык заманга жеткирген бул биздин ата-бабаларыбыз, бабалардын басып өткөн жолун даңазалоо айтыш, кылымдан кылымга, урпакка калтырыш бул биздин максатыбыз. Себеп дегенде ушул улуу атамекендик согушта биздин ушул эгемендүүлүк өлкөбүз үчүн, эрке эгемендүүлүк жашообуз үчүн канча деген ата-бабаларыбыз көз чумду. Алардын элиси ар дайым эсибизде сакталат. Ыйык Рамазан айыңыздар менен Кудай буйруса орозо карамайбыз, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым ар бир үйгө тынччылык, молчулук жана мээримдүүлүктү берсин жүрөгүбүзгө. Сиздер менен мен Токтомуш Жекшенбай болдум жана ынтымак командасынын чабуулчусу Нуржан Мелисбек уулу болду. МКОдон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биздин каналга катталыңыздар. Комментарий калтырууну унутпаңыздар. Спорт мейкиндеги кыргыз спортчуларынын эмгегин ар дайым эл алдына тартуулоодо.